Саламатсыздарбы? 7-чи сабагыбыз present perfect tense. Present perfect tense. Бул кайсы учурда колдонулат? Биз ушул мисалдардан карап көрөлүк. I've lost my key. Биринчи сүрөттө көрүп тургандай. I've lost my key. Ачкычымды жоготуп койдум. She has just made a cake. Ал азыр эле торт бышырды. He has broken his car. Ал машинасын бузуп алды. Бул сүйлөмдөрдө биз өткөн учурда, кайсы бир учурда кыймыл-аракет болуп, а бирок ошонун жыйынтыгын биз азыр көрүп турган учурубузда биз present perfect tense'ти колдонобуз. Ошондой эле башка дагы колдонуу учурлары бар. Аны кийинчерээк түшүндүрүп өтөмүн. Түзүлүшү кантип түзүлөт? Биз present perfect tense'ти have, has этишинин жардамы менен түзөбүз. Subject I, you, we, they. Буга have менен, андан кийин этиштин 3-чү формасы. Этиштин 3-чү формасы туура этиштерде ed формасы менен, ed мүчөсү менен түзүлөт. Worked, studied, ал эми туура эмес этиштерде written, run, broken деп башкача айтылат. Аны биз мурунку сабактардан билгендей баарын жаттап алышыбыз керек. Ал эми has, she, he, it 3-чү жак жекелик түрдө has болуп өзгөрөт have этишибиз. She has worked, she has written, she has studied болуп түзүлөт. Mary is an interesting person. She has had many different jobs and has lived in many places. I've been to Canada, but I haven't been to Alaska. He has built his own house. I have just had a lunch. Бул сүйлөмдөрдөн маанисин түшүнүп, кыргызчага которуп көрсөк. Mary has had many different jobs and has lived in many places. Mary бир канча жерде иштеп, бир канча өлкөдө жашаган. I've been to Canada. Мен Канадага бардым, бирок I haven't been to Alaska. Канадага бардым, бирок Аляскага барган жокмун. He has built his own house. Ал өзүнүн үйүн өзү курду. I have just had a lunch. Мен азыр эле түштөнүп алдым эле. Use. Кайсыл учурда колдонобуз биз present perfect tense'ти? Бул схемада көрүп тургандай сүрөттө кандайдыр бир белгисиз өткөн чакта болуп, бүткөн окуя жөнүндө, кыймыл-аракет жөнүндө сөз кылганыбызда колдонулат. Бул жерде кайсыл учурда болгону, кыймыл-аракеттин кайсыл учурда болгону биз үчүн мааниге ээ эмес. Ошондуктан биз present perfect'ти колдонобуз. They have bought a new house. Алар жаңы үй сатып алышты. Бул айтып тургандай эле unstated indefinite time in the past. Башкача айтканда, кайсыл учурда сатылып алганы, качан экени белгисиз сүйлөмдөрдө биз муну колдонобуз. Себеби ал качан сатылып алганы биз үчүн мааниге ээ эмес. We don't know when, time is not important. Ошол качан сатып алгандыгын биз билбейбиз. Бизге эмне кызыктуу, бул жерде бизге алардын жаңы үй сатып алгандыгы мааниге ээ. Экинчи колдонуусу бул for actions which started in the past and are still continuing in the present. Бул экинчи кыймыл-аракеттер өткөн чакта башталат, бирок азырга чейин созулган кыймыл-аракеттерди түшүндүргөндө колдонобуз. I have known Mary for 10 years. Мен Mary'ни 10 жылдан бери тааныйм. 10 жылдан бери. 10 жыл мурда таанышканмын, азыр деле бири-бирибизди тааныйбыз. Үчүнчү колдонулушу for actions which have recently finished and their results are visible in the present. Болуп бүткөн кыймыл-аракеттерди түшүндүрүп, алардын жыйынтыгын учурда көрүп турсак, биз present perfect tense'ти колдонобуз. Tom has just painted the fence. Карап тургандай эле өткөн чакта башталып, азыр жыйынтыгын көрүп турабыз. Tom has just painted the fence. Ал азыр эле короосун боёду. He has just finished the painting. The paint on the fence is still wet. Ал боёк али деле кургай элек. Биз ошо результатты көрүп турсак, анда present perfect tense'ти колдонобуз. Мисал үчүн, I have just cooked a cake. Мен азыр эле эмне бышырдым? Торт бышырдым.
For actions which have taken place once, never, or several times before the moment of speaking. The exact moment, exact time may be unstated. I have never been to Australia. She has had 3 operations so far. Учурга сүйлөп жаткан учурга чейин кандайдыр бир убакта бир канча жолу же бир жолу же эч качан болбогон кыймыл-аракеттер жөнүндө сөз кылып жатканыбызда биз present perfect tense'ти колдонобуз. Мисалы, I have never been to Australia. Эч качан Австралияга барган эмесмин. Өмүрүмдө эч качан Австралияда болгон эмесмин. Ал эми she has had 3 operations so far. Бул бүгүнгө чейин кайсыл убактан кайсыл убакка чейин экени белгисиз, бирок бүгүнгө чейин ал 3 операция болду. Ага 3 операция жасалды. Present perfect tense'тин жай сүйлөмү кандай түзүлөт? Үйрөнүп өтөлү. Мисалдардан деле өзүбүз бир аз үйрөнүп калдык, бирок бул жерде кеңири түшүндүрүп өтөйүн. I, you, we, they, she менен have, андан кийин этиштин 3-чү формасы. Past participle дейбиз муну. I have traveled. You have cleaned. We have worked. Булар биз көрүп тургандай эле туура этиш болгон үчүн аягына ed мүчөсү келди. Ал эми she, he, it has gone. She has gone. Ал кетип калды. He has done. She has eaten. Булар кызыл болуп турган этиштер биздин туура эмес этиштерибиз. Буларды биз эмне кылат элек? Булардын 1-чи, 2-чи, 3-чү формасын жаттап алышыбыз керек. Анткени буларда белгилүү бир формула жок. ed мүчөсүн улап коебуз дегендей формулабыз жок. Эми көнүгүүлөрдү аткарып көрсөк. I жай сүйлөм түзөбүз. Be этиши менен present perfect tense'те сүйлөм түзөлү. I be abroad 3 times. Мен чет өлкөгө канча жолу чыктым, барып келдим? 3 жолу барып келдим деп present perfect tense'те түзүшүбүз керек. I have been дейбиз. Be биздин туура эмес этишибиз. 3-чү жагы been. I have been abroad 3 times. My friend opened a flower shop. Менин досум ачуу гүл дүкөнү. My friend has opened a flower shop. My friend 3-чү жак жекеликтирүү болгон үчүн has opened дейбиз. Ал эми Jimmy go to South Africa. Jimmy 3-чү жак жекеликтир. Jimmy has. Go'нун 3-чү формасы эмне? Go, went, gone. Jimmy has gone to South Africa. Бул жерде gone менен been'дин ортосундагы айырмачылыктарды айтып кетишибиз керек. Go этиши I have been tired all day. I have been tired. Бул жерде мен бүтүн күн боюнча чарчап жүрдүм. And I'm still tired. Азыркы учурда дагы чарчап турамын. Frank has gone to the doctors. Frank докторго барды. And he's still there. Бул жерде have been, has gone экөөсүндө тең азыркы учурда дагы ошол кыймыл-аракетти жасап жатканын көрсөтүп турат. Ал эми gone жана been сөзү бир жерге баруу маанисинде колдонулганда экөөсүнүн айырмачылыгы бар. Мисалы, Jim has been to South Africa дегенибизде he has visited and has returned. Ал Африкага барып, азыр кайра келип калды деген мааниге. Ал эми Jim has gone to South Africa дегенибизде he is there now. Jim азыр Африкада. Has been to барып келди. Ал эми has gone дегенибизде ал кетти деген мааниде которулат кыргызчага. Мааниси ошондой. Таңгыч сүйлөмдөрү кандай түзүлөт? Карап өтөлү. I, you, we, they буларга have деп колдонулат. Таңгыч формасы болгон үчүн not, have not же болбосо haven't дейбиз. Ал эми 3-чү жак жекеликтирде has not же hasn't дейбиз. We have not cleaned the window. They haven't traveled to Australia. She hasn't gone yet. Ал али деле кетелек деп ушинтип таңгыч сүйлөмдөрдү түзүп алсак болот.
Эми биз таңгыч формасында кантип сүйлөмдөр түзөбүз? Көнүгүүлөр жасап көрөлү. I not do my homework yet. Do таңгыч формасында кылабыз. Колдонобуз. Анан present perfect tense колдонобуз. Эмне дедик эле? I have not. Do'нун үчүнчү жак формасы, үчүнчү формасы done. Do, did, done. I haven't done my homework yet. He, эмне дейбиз? Үчүнчү жакча келтир. Hasn't дейбиз. Finished his lunch yet. He hasn't finished his lunch yet. They clean the garden. They haven't cleaned the garden. Бул эки форма, экөөсү тең туура эч болгон үчүн finishке жалаң эле ed, cleanге ed формасын мүчөсүн улап түздүк. Суроолуу сүйлөмдөрүн кантип түзөбүз? Биз буга чейинки формулаларда көрүп жүргөндөй эле дайым жардамчы этишти сүйлөмдүн башына коюп, биз жалпы суроолуу сүйлөмдү түзө алабыз, Have you traveled to Australia? Have we cleaned the window? Have they worked? Has she gone? Has he done? Has it eaten? Ушул биздин суроолуу сүйлөмдөрүбүз. Буга дагы мисалдар менен сүйлөм түзүп көрөлүк. Have you eaten a Chinese food? Жообубуз кандай болот? No, I haven't. Бул кыска формасында жооп берүү. Ал эми Have you read this book? Yes, I have read it twice. Мынтип узун формада да толук жооп берсек болот. Have you done your homework? Yes, I have already done it. Дагы бир суроолуу сүйлөмдөр. Ал жалпы суроолуу сүйлөм түздүк. Бул жерде дагы Have you ever eaten insects? Have you ever seen a ghost? Have you ever had an accident? Ever, never деген сөздөрүн дагы present perfect менен колдонобуз. Ever деген өмүрүңдө жасап көрдүң беле? Have you ever eaten insects? Өмүрүңүздө курт кумурска жеп көрдүңүз беле? Have you ever seen a ghost? Өмүрүңүздө көрүнбөс адам көрдүңүз беле? Have you ever had an accident? Өмүрүңүздө эч кандай кырсыкка учурадыңыз беле? Турмушубузда, тажрыйбабызда болуп өткөн нерселер жөнүндө сураганда Have you ever деп сурайбыз. We use ever to ask about past experiences. Биз ever сөзүн биздин турмушубуздагы тажрыйбалар жөнүндө сурап жатканда колдонобуз. It means in your life. Өмүрүңүздө деп мындайча которсок болот. Have you ever played golf? Yes, several times. Сиз өмүрүңүздө гольф ойноп көрдүңүз беле? Ооба, бир канча жолу. Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? Өмүрүңүздө суши жеп көрдүңүз беле? No, I haven't. Жок, жеп көргөн эмесмин. We use never in negative sentences. Never биз бул сөздү таңгыч сүйлөмдөрдө колдонобуз. Өмүрүңүздө эч качан дегендей болуп которулат кыргызчада. I have never played golf. Мен эч качан гольф ойноп көргөн эмесмин. She has never cooked Italian food. Ал эч качан Италия тамактарын жасап көргөн эмес. We put ever and never before the past participle. Бул ever, never кайсы сүйлөмдүн кайсыл жеринде колдонорун азыр көрөбүз. Have you stayed ever in Hilton Hotel? Дегенде туура эмес болот. Бул ever, never дайыма биздин үчүнчү формадагы этиштин асты жагына келип колдонулат. Have you ever stayed in Hilton Hotel? Ever, state'дин астында колдондук, Ошондой эле биз WH questions. What, how long, how many times, what countries, where деген сыяктуу сөздөр менен дагы суроолуу сөздөрүбүз менен суроолуу сүйлөмдөрүбүздү түзсөк болот. What have I done? What have I done? Мисалы үчүн өзүбүздөн сурасак, эмне кылып койдум? How long has she been here? Ал бул жерде канчадан бери бул жерде? How many times has he been married? Ал канча жолу үйлөнгөн? What countries have you visited? Сиз
Кайсы өлкөлөргө баргансыз? Where has it been? Ал кай жерде болду? Ал кай жерде жүргөн? Деген суроолорубузду түзүп алсак болот. Мына ошентип бүгүн present perfect tense'тин жай, таңгыч жана суроолуу сүйлөмдөрүн түзүүнү үйрөндүк. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.